Анан эркек балалуу болуп, жана эркек баласы дейт. Ким эле түкүргөнүнө сен Манасчыга окшош дейт. Үйүнө да окшош дейт. Түндө айтышат. Ой, Манас деген укмуш дейт. Йоо, эже. Мен деле билчү эмесмин эже. Бирок көп сөзүн кыргызчасын эмесин билбейсиз да, бирок түшүнүп барсың Ой, эже түшүнөт, түртөр түшүнүп отурмун. Сиз тем более билесиз да историяны. Эмне жерден кубалайсың просто. Биздин Манастын төрөлүшү, анан төрөлүп алып анан Алтайдан төрөлөт го, бирок бияктан атасы Жакыптын көчүшү, бияктан деги Алтайга, анан Алтайдан төрөлүшү, жанагынтип балалуу боло албай жүргөнү. Манас деген укмушты. Ой, жана мен деле Манастын 30 жашымда сестим го Манасты. 30тан өткөндө жана Асанкан Жуманалиев деген Манас жакебиз бар. Көз өтүп кетти. Өзү Манас жазчы, айтчы, комуз чертчи, таза өнөрү көп киши болчу да. Котормочу болчу, жанагы эменин Жестокий век деген Ильяс Есенберлиндин китебин кыргызча которгон киши. Анан мен деле даярданган эмесмин, чакырам деп. Анан жолдон эле шаардан жолугуп калдым. Шаарга келиптир, ал убакта Таласта жашачы. Анан ой Асан аке жүрүңүз, үйгө бир аз аттын башын кой бербейсизби десем. Биздикилерчи болду. Жок, даярбыз. Макул болуп эле келди үйгө. Эч немесин айтпай. Колдон келген дасторконду жайдык. Жарым саат айтты го дейм. Ой, эртең менен турсам мен бир жана суутулган атты болуп калыптырмын да. Чуркагым келип, ушундай бир аура келет. Амне чакырып, Манас айттырса болобу? Ой, укмушту. Эже мына Манасты мына нарында бир 60тан өткөнгө чейин, 65 келип калганга чейин киши ушу үйлөнсө деги бир аял эркек бала төрөбөптүр да. Кыздуу төрөй, кыз эле төрөй берген. Анан бирөөлөр айтчу керек, колуңда деле бар кишисиң, бир тайың союп Манасты чакырбайсыңбы деп. Анан бир тайын союп, анан бир ушул көлдүк бир Манасын чакырыптыр. Анан ошо тайдын эти түкөнгөнчө айтыптыр. Бир жума айткан го Манас. Анан эркек балалуу болуп, жана эркек баласы дейт. Ким эле түкүргөнүнө сен Манасчыга окшош дейт. Үйүнө да окшош дейт. Анан ой, ушунда Кудай берет деген ушул бала деп анан ушундай ыраазы. Мен айтып эле жүрөм, ошо эркек балалуу боло албай жүргөндөр бизде бар да, ошолорго айтып эле жүрөм. Ой, бир тай союп чакырбайсыңар Манасчыны. Бир жума айтат, бир жума жатып ошо эт түгөнгөнчө. Эркек балалуу болгондо башка кимге ушунча дүйнөнү кимге таштамак элең?